Бишкек шаарынын мэрлери бат алмашкандыктан шаар тургундары алардын аттарын жаттап алганга жетишпей да калууда. 2020-жылдагы октябрь окуяларынан кийин шаар башчысы кызматында убактылуу орунду ээлегендерди кошкондо 12 адам болгон. Алардын арасынан айрымдары өз ордунда 1 суткадан аз эле кармалышты. Бактыбек Кудайбергенов менен Айбек Жунушалиев өз кызматында жарым жылдан отуруп рекорд койгону менен алардын бирин дагы учурда шаардыктар тааныбай турганы анык. Азыркы шаар башчысы Эмилбек Абдыкадыров мурдагыдай Бишкек шаардык депутаттар тарабынан эмес, президент Садыр Жапаров тарабынан кызматка дайындалган. Ал өзүнүн биринчи маалымат жыйынында Жапаровдун чечими күтүлбөгөн жерден болгонун айтып, бирок буга чейин да мэрияда иштеп, Бишкек шаардык кеңештин депутаты болгондуктан тажрыйбасы жетиштүү экенин белгилеген. Ошондой эле ал шаар бийлигинин жумушага тааныш экенин да кошумчалаган. 2020-жылы азыркы мэр жогорку кеңешке болгон шайлоого Мекенчил партиясынын тизмесинде 6-чы болуп барган эле. Учурда мэрдин иши канчалык деңгээлде жүрүп жатат? Убадасына тура алдыбы деген суроолор байма-бай бериле баштады. Эмилбек Абдыкадыровдун кала башчысы ол иштеп жатканына 100 күндөн ашты. Ал өз кызматын канчалык деңгээлде аткарып жаткандыгы тууралуу сөз кылалы. Бардык эле мэрлер убада менен баштагандай, Абдыкадыров да шаар айылдай эмес, чыныгы шаардай көрүнүшүн каалайм деген сөздөрү менен маалыматы жыйынын ачып, төмөнкүдөй маселелер аткарыла баштайт деп сөз берген. Таштанды талаасынын ордунда таштандыны кайра иштетүүчү же ылгоочу завод тургузулары, жол тыгыны маселеси транспорттук айланма жолдор аркылуу чечилери, смог көйгөйүнүн чечилиши, Бишкекти жашылдандыруу керектиги сымал тапшырмалар белгиленген. Бирок канча жылдан бери былгып турган таштанды талаасынын ордунда завод курулуп баштай элек. Шаардагы автотыгын маселесин чече турган айланма жолдор да көрүнбөйт. Парковка жана тыгынды чечүүгө жасалган жалгыз аракет 11-Кичи райондогу гараж кооперативин сүздүрүү болуп, тургундар менен да чыр чыгып кеткени белгилүү. Ал эми смог маселесин чечүү боюнча Бишкекти өнүктүрүүчү стратегиялык планда да айтылган эмес. Урбанисттер менен экологдордун сунуштары да кабыл алынбастан четте калган. Мэрликке келгенден кийин Абдыкадыров акимдерге чоң ыйгарым укуктары берилерин айтканы менен ишке ашкан жок. Айрым вице-мэрлер сымал акимдер да жаңы дайындалган. Март айында Эмилбек Абдыкадыров вице-мэр кызматына Бактыбек Абдиевди койгон. Ага чейин ал адам Бишкектин башкы архитектурасын жана мамлекеттик турак-жай агенттигин башкарып турган эле. Аны өлкө башчысы жана премьер-министр да сындап сөгүш берилгени бар. Ал эми Бишкек шаардык прокуратурасы май айынын башында вице-мэрлер Бактыбек Абдиев, Нурлан Шаршеналиев жана Олег Попиков мыйзам бузуу менен дайындалганы тууралуу актыны мэрге жөнөткөн. Маалыматка ылайык, жогорудагы 3 вице-мэр мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө мыйзамдын 49-беренесин бузуу менен дайындалган. Аталган мыйзамга ылайык вице-мэрлер муниципалдык кызматкерлердин резервинде турган адамдардан дайындалышы керек. Бул мыйзам бузуу боюнча шаардык прокуратурага жогорку кеңештин депутаты Балбак Төлөбаев жана Марат Акматалиев аттуу жаран кайрылган. Бирок муниципалитетте шаар прокуратурасына каршы болушуп, мындай дайындоолор мыйзамга ылайык болгонун белгилешкен. Биринчи вице-мэр Жамалбек Ирсалиев кызматтан бошотулуп, Бишкек жылуулук энерго коммуналдык ишканасынын директору болуп дайындалганы 10 майда белгилүү болгон. Эске салсак, вице-мэр болуп шаардык кеңештин депутаты Олег Попиков дайындалды. Ал эми Ирсалиев мэрияга жетекчилик кызматка 2020-жылдын ноябрында келген. Ошондой эле 2021-дин июнунда биринчи вице-мэрликке жеткен. Ошондой эле аймактык жана структуралык бөлүмдөрдүн жетекчилери тезинен алмашкандыктан Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары мэрден мындай ыкчам чечимдерди жасабай турууну суранышкан. Биз ротациялардан чарчадык. Тазалыкта эле жетекчиси канча жолу алмашты. 2 ай мурун жолугуп пландарды талкуулап, директор чечип берем деген. Азыр аякта жаңы жетекчи болду. Демек бардыгы кайрадан башталды деп депутат Талайбек Дайырбековдун айтканы бар. Ага жооп катары Эмилбек Абдыкадыров кызматтардын жетекчилеринин тез-тезден алмашуусу коррупция менен күрөшүүнүн бирден бир жолу деп айткан. Жетекчилердин бат алмашуусуна нааразы болуп, Бишкек шаардык мэрияга караштуу тазалык муниципалдык ишканасынын айрым жумушчулары 15 апрелде митингге чыгып, ишкана башчысы Азат Сагыновдун иштен алынышын талап кылышкан. Алар бул тармакты билген адамдар башкарышы керектигин айтып, жетекчилер тынбай алмашып жатканына нааразы болгон. Ошондой эле коопсуздук маселеси каралбай, машинелерге тетиктер алынбай жатканына жана айлык маселеси жакшы чечилбей жатканына даттанган эле. Натыйжада мэр Абдыкадыров жумушчулардын талаптарынын бардыгын угуп көрүп, тазалыктын жетекчилиги алмашкан. Кызматка улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин пенсионери Султан Алыбаев барган. Кала башчысы мектеп жана бала бакчаларды куруу талашына да аралашкан.
Шаардык кеңештин жыйындарынын биринде жаңы окуу жылына карата Борбордо 16 мектеп куруу планы бар экендиги айтылган. Анын сөзүндө өлкө башчылары социалдык объектилерди тендери жок эле курууга өткөнү жатканы тууралуу айтылган. Эгер мындай норма кабыл алынса, куруу иштеринин мөөнөтүн кыскартууга жардам берет деп Эмилбек Абдыкадыров белгилеген. Бул окуядан кийин Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев куруу иштери менен Экспресс-стройкага жоопкерчилиги чектелген коому алек болоорун айтып, бул компания инвестициялар боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Равшан Сабировдун ысымы жана анын уулу менен байланыштуу экенин белгилеген. Мэрия өз кезегинде Экспресс-стройкага компаниясы менен мектептерди куруу боюнча келишим түзүлбөгөнүн айтууга шашып, аталган тарап өздөрү сунушу менен кайрылды деп билдиришкен. Буга чейин мэрия өз алдынча башкаруу жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарган. Бул документ шаардык кеңештин ролун бир топ өзгөртөт деген сөздөр айтыла баштаган. Ал мыйзам долбооруна ылайык, шаардык кеңештин депутаттары мэрге жана анын орун басарларына ишенбөөчүлүк вотумун жасай алышпайт. Мамлекеттик органдардын аймактык бөлүмдөрүнүн жана башка Бишкекте жайгашкан уюмдардын ишинин эффективдүүлүгүн көзөмөлгө ала албайт. Демек, бул долбоор талаш жаратканы түшүнүктүү. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 85-беренесине ылайык, мыйзам долбоорун сунуштоо укугуна президент, министрлер кабинети, 10 000 шайлоочу, Жогорку кеңештин депутаттары, Жогорку сот жана башкы прокурор гана укуктуу. Бул тизмеде муниципалитет жок жана мэрдин колу болгону туура эмес, кызыктай көрүнүш деген сөздөрдү Кадыр Атамбаев айтып чыккан. Ал эми мэрия бул иште эч кандай мыйзам бузуу болбогонун белгилеп, долбоорду коомдук талкууга мыйзам чегинде чыгарганын билдирген. Шаардык кеңештин сессиясында кала башчысы Абдыкадыров документ 2 айдай убакыт мурун иштелип чыкканын, бирок анын коомго жайгаштырылганын билбегенин, юристтер Конституцияга ылайыктап жатканын айткан. Чиновник маалымат каражаттары анчалык көңүл бурарын күтпөгөнүн да кошумчалап, шаардык кеңеш менен бирге иштешүү позициясын карманарын билдирген эле. Ошондой эле мэр министрлер кабинети Бишкек Сити деген жаңы кичи районго 300 гектар жер бөлүп берери менен башаламан тургузулган курулуштар жоюла баштайт деп убада берген. Андан сырткары Эмилбек Абдыкадыров калаадагы темир жолду шаар четине чыгаруу боюнча дымактуу ойлорун билдирип, ага 1 миллиард доллар каражат керектигин белгилеген. Анын айтымында каражаттарды табуу маселесин Дүйнөлүк банктын өкүлдөрү менен талкуулаган. Ал эми экинчи вариант катары мындай деген: мен министрлер кабинетине кайрылып, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу курулуп баштаганда, бул аймакта да кошуп кетүү сунушун айткам. Бул үчүн болгону каалоо керек деп белгилеген. Бишкек тургундары бул айтылган жана убадаланган иштердин жылышын көрбөй жаткандай. Булак KG сайты жүргүзгөн сурамжылоолордун натыйжасында Борбордо эч кандай өзгөрүү болбой жатканын айтышып, жада калса мэрлердин аттарын жаттап калуу мүмкүн эмес экенин белгилеп келишет.